кийинки планыбыз ушул келинчектерибиз менен жакшы фильм жаратсакпы деп ойлоп атабыз. Киного келсек, баягы эле тамашалар, баягы эле Вайндагы тамашаңыз бул жакта. Эң прям до последнего жолукканга чейин ишенген эмес, мен кыргызча сүйлөгөнүн билген экенде. Эмил билет болуш керек, Эмилден сурагалычы. Албетте де реклама кылам, обязательно реклама кылам. Кандай ана күйөө бала тасмасына келиңиздер, көрүңүздөр, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди албетте билдирип кетиңиздер. Кандай ана? Күйөө бала? Жетинчи февраль күнү Манас кинотеатрында «Кандай анан күйөө бала» тасмасынын жабык көрсөтүүсү болуп өттү. Бул фильм кандай болду жана кинодон өзгөчө эмне күтсөк болот? Алдыдагы репортажда. Той, чынында сен 35-терде деле көрүнбөйсүң. Максимум 34. Байке, эмне тамак заказ кыласыздар? Ата таныш алыңыз. Бул күйөө балаңыз Аттарин. Sen de büyük ötüyor atasın. Меники эмес. Бегим айтын жигити Тарин. Там olsun. Манайыңыздар кандай? Манай сонун 5. Соц тармактардан толкунанып жатканыңыздарды билдирип атасыздар. Эмне болуп атат? Кандай болуп атат? Даже Инстаграмдан билип атам. Эми биринчи долбоорубуз мындай сезимдер болгон эмес, мындай ответственность ала элек болчубуз чынбы. Ошондуктан аябай толкунданып атабыз, бир жагынан коркуп атабыз, бирөөгө жагынан сүйүнүп атабыз. Режиссер катары тарткан биринчи тасмаңыздар. Ооба. Режиссер катары тарткан биринчи тасмабыз, ооба. Өз алдыбызча иштеген Нуркул экөөбүздүн биринчи тасмабыз. Буга чейин көп эле тасмаларда иштеп келгенбиз. Бул биринчи дебюттук ишибиз. Эми бул кинодон эмнени күтсөк болот биз бүгүн? Бул кинодон жакшы манайды күтсөңөр болот. Сон юмор, бир аз драма, анан жакшы эмоциялар буюрса. Жаралуу идеясы кайдан келди? Же баягы Вайндардан келбичи? Ооба, жаралуу идеянын автору Эмиль Эсеналиев байкебиз. Вайндарга жаралган идея болчу, ошондон улам элге жакты деп ойлойбуз. Ошондуктан кино кылып көп эле комментарийлер болчу, кино кылып тартпайсыңарбы дегенчи. Анан ошол идеяны ишке ашырдык буюрса. Тартуу иштери бир жылды алды дедиңиздер, Бир жылдан көп болду. Негизи целом фильм алганда 2022 жылдан бери бул идеянын үстүнөн иштеп, сценарийсин жазып, тартылышы 2023 жылы август айыларында тартылды. Аны тартып бүткөн соң ошолдон кийин монтажы болуп атты, постпродакшны болуп атты. Анан 2024 жылы мына бүгүн жарык көрсөтүүгө чыгып атат. Жакшы кино болот деп эсептейбиз. Анан азыркы учурда ар бир учурда эле келип атабыз. Эми жабык берүүлөргөчү баары эле жакшы комедия, маанайды ачуучу кино күтсөңүздөр болот дейт. Анан башка жанрдагы кинолорду күтөбүзбү? Именно азыркы учурда акыркы 1-2 жыл ошо наоборот комедия азайды деп ойлойбуз. Башка жанрдагылар да чыгып атат. Ошондуктан ушул кинолордун арасында жарк эткизип, жылуу маанай күлкү тартуулайлы деп ушул фильмди эме кылып отурабыз. Сиз деле ошол маанайда? Ооба, албетте. Бир максат барбы бул кинонун? Бир нерсени балким көрсөтүп бериңиздер. Бул кинонун албетте максаты бар, максаты чоң. Бул кинону келип, кинотеатрдан келип көрөрмандар көрүш керек. Анан ошактан бир жакшы нерсесин өзүнө кабыл алып кетиш керек. Жеке сиздерден башка жанрда кино көрөсүз, балким тарыхый тасмаларды? Көрөбүз дагы, иштегенбиз дагы, буюрса Хач деген киносу чыгат. Ошакта деген Нуркул актерлор менен иштешти. Мен режиссердун жардамчысы болдум. Ошо? Бул ишим, албетте жакшы пландар бар. Башка жанрдагы да фильмдерди тартабыз буюрса. Анан баягы элде сын пикир болот да, киного келсек, баягы эле тамашалар, баягы эле Вайндагы тамашаңыз бул жакта мындай баягы эле комедиялар деген сын пикирлерге кандай жооп бересиздер? Баягы эле сын пикирлер дегенде
сендерге ошондой мнениеңарды жаза бергиле. Биз ошону окуп, каждый жазган СМСтерди окуп чыгабыз, комментарийлерди. Анан ошо жердин деле жакшы жагын алганга, жакшы жактарын алып алганга биз даярбыз. Анткени деген көрөрмандар менен эл менен кошо өсүшүбүз керек. Балким арасынан диванда жатып алып жөн эле ар кайсына жазып койгондор бар. Бирок арасында действительно мындай өзүнүн мнениясын айтып, киного салымын кошкон адамдар дагы бар. Туура эле кабыл аласыздар, э? Албетте. Сон анан салам жолдоп кетсеңиздер болот, киного чакырып көрөрмандарды. Ошо буюрса 8 февралдан баштап бардык кинотеатрларда кандай анан күйөө бала киносу болот. Баарыңыздарды күтөбүз. Келип өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып кетсеңиздер болот. Жана Москвада мекендештер, силер эгер көрүп атсаңар, Москвада дагы 2 кинотеатрда коюлат. Ала, ошо. Айтмакчы дагы бир суроо бар эле. Көрөрмандарыңыздар көп сурайт го. Жубайларыңыздар качан тартасыздар? Аларда мыкты актрисалар чыкчыдай алардан деп. Ойлор барбы? Албетте ойлор бар, буюрса четверг тартабыз. Сон. Ооба, кийинки азыр Кудайдын буйруган, бирок кийинки планыбыз ушул келинчектерибиз менен жакшы фильм жаратсак деп ойлоп атабыз. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, рахмат. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Бул канчанчы киноңуз болду? Полный метр 2, экинчи кино. Полный метр. Бул фильмден сизден кандай роль күтөбүз бүгүн? Эмдей, кандай десем, героиня деп коет го, мындайча айтканда, мындай жакшы кыз, бир ушундай роль. Жашоодо окшоштугуңуздар барбы? Бар, все равно бир кандайдыр бир роль жаратканда все равно өзүңөн деле кетет да, кичине ошо өзүмөн деле бар кичине. Баягы Чёрный двор дегенде Заремага окшоштугуңуз барбы? Мындай пацанка болгонум, мектепте пацанка болгон жерлерим бар болсо, бирок көп нерсе противоположный менде. Зарема менен аябай противоположныймын. Только пацанка школдо, мектептеги кезимдеги эле окшош. Сон кино тартуу учурунда ушул кино жөнүндө болсо, ушул кино айтыңызчы, ушул кино жөнүндө кандай кызыктар болду, эмнелер болду, эсте калчу? Негизи аябай эсте калчу нерсем эме болуптур. Биринчи мага Алтынбек байке чалып, жазып сүйлөшкөндө, эң прям до последнего жолукканга чейин ишенген эмес, мен кыргызча сүйлөгөнүн билген экенди. Ал мени орусча сүйлөйт деп ойлоптур. Анан жолукканда мен кыргызча сүйлөгөндө сен таптагы эле кыргызча сүйлөй турбайсың деп ушундай таң калганда эң биринчи ушу көрүшүбүз ушундай болгон. Гөлдө мана айтса болбой. Билбейм. Бог с ним. Аябай тартып атканда аябай кандай десем, команда менен аябай жакшы бир мамиледе болуп калдык да, азыркыга чейин сүйлөшүп, мындай связь поддерживать этип турабыз да. Аябай жакшы маанайда мындай бир кайсы на одном дыхании өткөн да. Да, кандай ролдорду жараткыңыз келет сиз? Мен негизи бир исторический мындай бир ушундай кинодо, тарыхый кинодо тартылсамбы деген. Ушундай кинолорго сыңсып атат аба. Ооба, көп дагы айтып калышат мени ошо бир тарыхый киного тартылсаң жакшы болчу да экен деп. Негизи өзүмдө деле бар ошо тарыхый киного тартылгым келет. Анан бир кудай бурса мындай бир эме экшн киного тартылгым келет. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Недерді өлбей қалдым. Сөмішті команда бәрін таныстырыш керек, е? Так. Жылсбек бәкеден баштай берейін, е? Жылсбек бәкеден батырақ қолчалар. Альбина жекеге қатырақ бір қолчалар. Эльзара. Бұяқта Нұркөлчік бар. Маркоға бір қатырақ қолчалар болсын. Жана Талғат бәкеге. Так. Шынайлы таныстырады, шылып. Түспірі отамды. Кел, тамаққа қара кей ола. Өзім салып берейін. Нан менен же, қойғыз. Алло, апа. Сен аялың бар біле? Әке, ой, аялы емес. Шолпон. Баласы да бар.
кино кандай болуп чыкты? Мындай тартылгандан кийинки сезимиңизди айтыңызчы. Эми албетте өзүң тартылып, өзүң иштеп, бардык эмгек жаратып аткандан кийин өзүң эмгегиңди баалоо биринчи орунда турат болуш керек. Анткени бул жаңы дебют кылып аткан Алтынбек менен Нуркулдун эмгегин эң күчтүү деп эсептейм. Анткени биринчи эмгектери албетте бул нерсени колдоп, коштоп, ийгиликке жеткирүү или ийгиликке алып баруу колдоп биз колдойбуз албетте. Ийгилик каалайм. Бир гана ушул. Нуркул күйөө балаңыздын режиссерлук кылган киносуна тартылган кандай экен? Жакшы. Эч кандай бир мындай оорчулук, кыйынчылык болгон жок. Биз ыңгайсыз учурлар болгон жок. Анткени бардык нерсени биз бир көз караштан, же болбосо бир сөздөн түшүнүп аттык. Ошондуктан бардык нерсе жеңил болду десем болот. Көрөрмандарга бир реклама кыла кетиңизчи, кандай? Албетте де реклама кылам, обязательно реклама кылам. Кандай ана күйөө бала тасмасына келиңиздер, көрүңүздөр, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди албетте билдирип кетиңиздер. Чоң рахмат. Эрмек байке, саламатсызбы? Манай кандай кинодон? Манай жакшы. Аябай коркуп элек башында кандай болуп калат деп. Жакшы болду, элдин баары довольный кетип атышат. Жакшы кинолордо ушул 2-3 паровоз болот. Бул жакта 4-5 паровоз болуп кетти. Паровоз деген бул жана аябай кол чабып ишет го элдер. Ошо күлүп кол чабышты. Эл разы, биз дагы разы болдук. Буюрса. Продюсерлик кылыпсыз бары, үмүтүңүздү актаган кинолордон болдубу? Рахмат, рахмат. Мен жалгыз болгон жокмун, Эмиль экөөбүз болдук. Буюрса жакты деп ойлойбуз. Элдин баары жакшы Манайда кетишти. Ошо. Эми сыр болбосо суммасын эми сизден сурайт экенбиз да, канча акча кетти? Мен билбейм чын. Билбейм чын. Эмиль билет болуш керек, Эмилден сурагалычы. Хорошо, чоң рахмат. Макул дейсиздер. Реклама кыла кетиңизчи, мындай кино жөнүндө отзыв айтып. Сол медианын катталуучулары барыңарды кинотеатрдан күтөбүз. Кандай анан күйөөлага сөзсүз келип, үй бүлөңөр менен келгиле, эч кандай уяты жок. Сонун мыкты кино.